Насыйкат Исмаилованын бир күндүк убактысы ушул жерде өтөт. Анын колдоо жасалган оюнчуктарын көргөн кардар дароо сатып алууга ашыгат. Анткени балдардын оюнчуктары табигый таза кой жүнүнөн жасалат. Каарманыбыздын айтымында сапаттуу кой жүнү кымбат. Буга чейин койдун жүнүн Бишкектен буйртма менен алдырып келсе, эми Алай районунан алып келүүнү пландоодо. Кийизден жасалган буюмдарды интернет желесине жайгаштырып баштаган соң, анын кол өнөрчүлүгүнө чет жактан дагы кызыккандар көбөйгөн. Экспортко дагы чыгара алабыз. Азыр чыгарып баштадык. Оюнчуктар деги оюнчук эмес, көп эле нерселерди, кийизден жасалган буюмдарды чыгарып атабыз. Алар биринчи бизге образец жиберет, то есть үлгүсүн жиберет, чиймелери менен жиберишет, түсүн тандап. Биз ошону жасап, обратно жиберебиз. Алар бир карап чыгышат дагы, эгер аларга макул келсе, андан соң уже заказ беришет. Ошого карап биз даярдап беребиз. Алар убактысын айтат, кайчыл убакытта керек экенин. Көбүнчө мисалы жаңы жыл алдында жасалат, көбүнчөсү аларга белек катары көп берилген үчүн жүндөн оюнчуктар, жакшынакай оюнчуктарды аларга ушу көбүрөөк жаңы жыл алдын жиберебиз. Оюнчуктар түрдүү жаныбарлардын мультфильм каармандардын элесинде жасалат. Клара Жолдошева оюнчуктарды жасоодо ар бир бөлүгүнө дыккат көңүл бөлөт. Ар бир бөлүгү ар башка түстөр менен кооздолот. Таза материалдан жасалган оюнчуктар балдардын ден соолугуна зыяны жок. Тигр болсо, сары цветтерди беребиз, ошентип 12 түрүн жасайбыз азыр. Бул игрушкаларды биз мультиктердин, жомоктордун, каармандарынан алабыз. Балдарга кызыктуу болушу үчүн, балдар кызыгыш үчүн келип, кармалап, аябай кызыгып, балдар алдырып кетет апаларына. Шаарга келген туристтер көбүрөөк кийизден жасалган буюмдарга кызыгышат. Өзгөчө токулган оюнчуктарды белекке алышат. Токулган оюнчуктарды балдар кирдетип койсо, жууп кайра колдоно берет. Насыйкат айым бул жагын дагы эске алган. Койдун жүнүнөн жасалган оюнчуктун сапаттуулугу дагы ушунда. Жууганга мүмкүн болгон оюнчуктарды көрсөтө кетсек, мисалы моундай токулган игрушкалар, буларды күндө деле жууп турса болот. Кир жуучу машинага деле салып жууганга мүмкүн сөз дегенде ыңгайлаштырып жасаганбыз. Ошол эме жууганга мүмкүн боло турган сөзүндө эң алдыңкы бул балдар турат, алып тазалыкты кароо зарыл. Ошон үчүн мондай кылып оюнчуктарды сунуштайбыз. Ар кандай түрдө, ар кандай баада, ар кандай размерде тандап алышса болот. Балдардын жаркын келечеги бакубат жашоого жол ачат. Насыйкат айым балдардын ден соолугуна зыянсыз таза оюнчуктарды жасоо менен бирге ишкерликти өнүктүрүүнү жана жарандарга жумуш орундарын көбүрөөк түзүүнү максат кылууда. Гүлнур Арапбай кызы, Айбек Үсөнұлы, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.